Kadr dayanıklılığı, Polto'da ordu var. 85 yıldır. Насридин Замир уулу математика жана информациялык технологиялар факультетинин графикалык дизайн адистигинде билим алат. Ал 2-курстун студенти. Насридин окуусун аяктаган соң өз кесиби менен иштөөнү каалайт. Ал үчүн сапаттуу билим алууга аракеттенип келет. Окуу жайда өткөн иш берүүчүлөр менен болгон жолугушуудан соң каарманыбыз Кыргызстанда технология адистерине суроо талап жогору экенин, жумуш табууда кыйынчылык жаралбасын түшүнгөнүн айтат. Студенттер азыр 4-курс бүткөндөн кийин жумуш ордун табуу кыйындашып баратат да. Ошол жөнүндө онлайн немелерди, сайттарды түзүштүр. Ошондой эле бүгүнкү иш-чарадан биз үчүн мисалы биз 2-курс болдук. Окууну бүткөндөн кийин мындан дагы бүткүнчөлүктө мындан дагы оңой жолдор чыгат деген ишеничтебиз. Иш берүүчүлөр студенттерди билим алууда көбүрөөк эмнелерге басым жасоосу керек? Бош убактыларын туура бөлүштүрүү, эл аралык долбоорлорго катышуу, чет өлкөдөгү алдыңкы окуу жайларда окуп келүү, маалыматтык технологияны терең өздөштүрүү, көп тилдүүлүк боюнча айтып маалыматтарды бөлүшүштү. Бүгүнкү иш-чара бизде келечекте өзүбүздүн адистигибиз боюнча жумуш тапканга, өзүбүздүн адистигибиз боюнча данный моментте практикага чыкканга жардам берет. Ошол үчүн бүгүн келген спонсорлор менен, бүгүн келген жетекчилер менен чогулушка келген максатыбыз ушул. Быйылкы жылда мектепке барам деген оюм бар. Эгер мүмкүнчүлүк берсе, банкка чыгам деген ойлорум бар. Жаңы окууну бүткөн студент кандай талаптарга жооп бериши керек? Онлайн сайт аркылуу бош орундарды кантип тапса болот деген суроолордун негизинде баяндамалар окулду. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер кызыктырган суроолоруна жоопторду алышты. ОШМУнун именно практика бөлүмү тарабынан атайын бир сайт иштеп чыгыптыр. Ал сайтта ошо иш берүүчүлөргө эгерде кандайдыр бир вакансия бар болсо, ошол сайтка эле чыгарып койсок болот да. Мисалы үчүн биз буга чейин бизге вакансия жарыяланса, биз өзүбүздүн Instagram баракчабызга чыгарчубуз да. Эми ошону бул ОШМУнун деле бул жерде, значит, көп адистиктер, ар тармактуу университет болгонуна байланыштуу бул жакка деле биз өзүбүздү байлаштырып койсок. Мугалимдер, университет жамааты дайыма иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта болуш керек да. Анан ушундай иш-чаралар чакырганда иш берүүчүлөргө деле татыктуу кадрлар керек. Татыктуу кадрлар керек үчүн биз бул жакка келип карап дайыма тыгыз иштеп турабыз дайыма. Анан ушу татыктуу кадрларды тандап алыш үчүн университет дайыма ишканаларга, практикага студенттерди жөнөтүп турат да. Ошолордун арасынан ошол ишке жөндөмү бар, ошол нерсени аткара ала турган студенттерди акырын тарбиялап, өстүрүп, өздөрүнө тартып кетет бул практика жүзүндө. Окутуучулар тарабынан бүгүнкү күндө факультет даярдап жаткан адистиктер, студенттер окуу жайдагы түзүлгөн шарттар, алдыдагы пландар, алардын аткарылышы тууралуу маалыматтар айтылды. Биздин жаңы даяр боло турган кадрларыбыз же болбосо бүтүрүүчүлөр бизге сабактарында ушул STEM боюнча, азыркы инновация боюнча өзүнүн сабактарына даяр кадрлар барса деген үмүттөбүз. Жана азыркы учурда жалпы эле мектептерде технология мугалими жетишсиз. Себеби бул сабак аз бөлүнгөн дагы чыныгы адистери жок. Ошонун эсебинен башка мугалимдерге бөлүштүрүлүп берилип туруп, технология, көркөм-өнөр сабактары кадимки эле негизи жок эле сабак катары болуп калды да. Ошон үчүн технология адистиги ачылса, мүмкүн ошол сабактарды дагы тереңдетип, башка предметтер менен байланыштырып, бирге алып кетүү керек. Университеттин бардык факультет колледжинде билим алуучуларга арналган иш берүүчүлөр менен жолугушуу жыл сайын бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болуусу үчүн уюштурулуп турат.